Свердлов районундагы Актилек конушунун тургундары алар жашаган аймакта экология тазалык сакталбай жатканына арызданышат. Тургундар Дзержинский көчөсүндөгү эски турбазанын ичиндеги тигүү тармагындагы калдыктарды жаккандан кийинки түтүндөн пена газоблок жасалганда чыккан пырчаңдын айынан терезе эшиктерин ачууга мүмкүн эмес экенин, себепсиз жөтөл аллергия пайда болуп, жумуш күнү түнү жүргөнү, айрыкча эски турбазага жакын жайгашкан үйлөргө тынчтык бербей жатканына нааразы. Турбазада газоблок чыгарышат. Мындан 2 жыл мурун ошо материал жагып аткандардын бүт баарын видеого тартып алып, ГОМдон 102 чакырып, бүт эмеси менен көргөзгөнбүз. Ал жактан штраф салды. 2 ай иштебей турду. Көмүр жагып атабыз дешти, бирок кайра эле түнкүсүн жагышат. Бая күнү биз кыдырып жүрүп, эшикти гулейтетип жүрүп барсак, ичин баары ужас. Дагы эле ошондой ситуация. Түнкүсүн эшик терезе ача албайбыз, тарсылдатышат. Еще азыр барып тартсаңар, жалаң отходдор да, жана цементтин отходдору тарсылдатып, чаңы бир укмуш. Терезе ачсаң, үйдүн баары чаң болот. Түнкүсүн сварщиктер иштейт, тарсылдатып, күндүз иштешпейт ысыкта. Ошол анан кийин ичинде тоокту неме кылат дейт, сасыктайт. Еще гарбит төгүшөт экен, могу жакка өткөндө газды чакырдык, газ утечка болуп атат десек, ал жактан эчтеке тапкан жок. Ошо сварщиктер ошону төгөт экен. Кичинекей балдар да уктай албайт. Ойгонот кадимкидей эле. Ошо уктата алышпайт. Ошондо айтып атабыз, анан кийин болушпайт. Анан бүт баарын арендага немеге берип салган бу турбазанын ичин. Ар кандай неменин баарын жазышат ошол ичинен. Өкмөткө кайрылдыңарбы ошо боюнча? Кайрылганда деле эчтеке толчок болот алар. Ар жактан, бер жактан келип алып, бул жердин мусорларды таштайт. Ар жак, бер жактын бардык барахоллардын баарын ушул жерге таштайт, кээде өрттөйт. Тегерегиндеги айылдагылар коргойт, колдойт. Ар бир 3-4 күндө деле өзүбүз тегерегибизди тазалап турабыз. Андан соң эски турбазанын ичине кирдик. Могу отходдорду неметишет, майдалашабы, эмне кылышат, тарсылдатып, чаңдатып, ана тетин ар жакта газоблокту чыгарышат. Бышырышабы, шыгыса ушундай. Тарсылдаткан ушулар. Чаңдаткан да ушулар. Мына ушул. Доказательство ушул. Күндүз деле, түнчүндө азыр жайында көбүнчө түнчүндө иштешет. Уйку беришпейт. Мен балдарым менен эч жакка чыга албасам, чаңдап элечи. Күндүз дагы иштеш керек да, бул деген Жылый массив да бул. Жашаган жерде эмнеге мындай иштеш керек? Жашаган жерге мындай эме иштебеш керек. Пускай шаардын чекесине чыгарып кетсин, пожалуйста. Иштей берсин, адал акчасын таап, иштей берсин, шаардын чекесине чыгып алып мага десет, мындай цехтен 5 ачып алсын. Бишкектин ичине эмнеге антип иштеш керек? Бул жакта биз 200 түтүн жашайбыз, бул жагында 500дөн ашык. Почти 1000 кишини залакасы тийип атпайбы бир эле цехчи. Тургундардын кайрылуусу боюнча эски турбазанын администрациясына барганыбыз менен алар караган аймак жеке менчик болгондуктан кат аркылуу юристине кайрылуубузду айтып, камерага сүйлөп берүүдөн баш тартты. Здесь частная собственность. Вы должны уведомление нам давать, а потом в письменном виде. Юрист должен ознакомиться и с вами уже. Актилек конушунун тургундары мындан сырткары Дзержинский көчөсүндөгү Кыргызстан 40 жылдыгы атындагы сейилбак таштанды жайга айланып кеткенине нааразы. Парктын аты 40 жылдык атында паркта. Эми ушул парк вообще каралбай калды. Вообще Зеленстройго быйыл өттү, балансын өттү, бирок Зеленстройду эле субботникке чыгарып эле вообще каралбай калды. Эми бул жерге барахолкабыз бар. Бизде Кыргызстанда ошо именно Бишкекте бул жерде барахолка бар. Ушул барахолкага келген машинелер суббота воскресенье парктын ичине чейин токтойт. Алып келип иттерин, күчүктөрү, мышыктарын алып келип коробкалар менен чытап кетет. Мусорларын ташташат. Анткени алар бияктын тургуну эмес. Биз уже тазалап атып, уже тажадык. Жашоочулардын кайрылуусу боюнча Свердлов районунун номер 20 муниципалдык аймактык башкармалыгынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок, бирок маселе каралып жатканын билдиришти. Ал эми экологдор өндүрүш тармагынан бөлүнүп чыккан зыяндуу заттардын таасири абанын курамын өзгөртүп, андан дем алган адамдын дем алуу системасы өпкө организмдеги ткандарды, клеткаларды жабыркатып, терс таасири жаратылышка, жаныбарларга чейин тиерин айтышат. Жегилөнүү жайдан бөлүнүп чыккан ыстын, ис газынын жана ошондой эле жана башка кошулмалардан көйүшү бул ошол негизинен көрүүнү начарлатат, анткени себеби көзгө ошол көрүү системасына таасирин тийгизет. Дагы башка ошол сыяктуу себептери көп. Экологияны эрте алдын алуу иштери жүргүзүлбөсө кайдыгерликти келечек кечирбейт. Андыктан элдин саламаттыгына кам көрүү үчүн экология көйгөйлөрүн убагында чечүү көп ооруларды алдын алаарын эскертет. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.